Чындыгында Аллах Таала пенделерини ар тармактан сынаш үчүн ар кандай ибадаттарды фарыз кылган. Мисалы үчүн дененин ибадаттарынан намаз, жана ошондой эле акчанын ибадатынан бул зекет, жана ошондой эле сапаркылык, кыйынчылык, машаккат бар ибадаттарын ажылык, ошондой эле адам баласы өзүнүн нафсысыны тыйып, адал нерселерден да эртең менен кечке ачка жүрүп, Аллах Таала үчүн ибадат кылат. Ошентип Аллах Таала пенделерин ар кандай тармактардан сынайт. Негизи кээ бир адамдар үчүн намаз окуш жеңил болушу мүмкүн. Канча болсо да намаз окуй берет да, бирок акча чыгарыш кыйын, сараңдыгы бар. Кээ бир адамдар үчүн акча да чыгара берет, бирок орозо кармай албашы мүмкүн. Ошон үчүн Аллах Таала пенделерини бардык тармактан сынаш үчүн ким баарын ушу Аллахтын буйругу деп Аллах үчүн кайсыл ибадаттарга канчалык деңгээлде даяр, ошолорду сынаш үчүн Аллах Таала ушундай ибадаттарды фарыз кылган. Мына ошолордун бирөөсү бул эң негиздүү исламдын негиздеринен болгон ибадаттардан бул орозо. Негизи мусулман адам ушул орозо айы келерде орозого даярданыш керек. Анын орозо